көчмөндөр оюндарына катышканы келдиңизби же күйөрман болуп келдиңизби? Күйөрман катары келдим, көрүп кетейин деп. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жүрүп атат. 102 өлкөдөн командалар катышып атат. Кайсы команда жүрөгүңүзгө жакын болуп атат? Эми дайыма өзүнүн командабыз жүрөгүбүзгө жакын болуп атат, Кыргызстандыкы. Кыргызстандын командасы эң көп катышкан команда болуп атат. Биз бардык жагынан ошо көчмөндөр оюнун кыргыздардыкы экенин көргөзүп атабыз десек болот да. Келген ошо элдин көптүгүнөн дагы күйөрман болуп келгендер да кыргыздар көп болуп атат. Катышып команда болуп келгендер да кыргыздар көп болуп атат да. Биринчи жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюндары анын демилгечиси Кыргызстандын сыртында, чет өлкөдө, Түркияда өтүп жатат. Ушул биринчи жолу сыртта өтүп аткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын уюштурулушу жогорку деңгээлде болду деп эсептейсизби? Эми биз эми бул жакта уюштуруу жагында бир аз мүчүлүштүктөр бар делип атышат. Командалар айтып атат, бир аз тамак аш жагынан мүчүлүштүктөр бар. Эми уюштуруу жагында бир аз мүчүлүштүктөр болушу мүмкүн. Анткени бул баягы биринчи жолу чет өлкөдө өтүп атат. Көчмөндөр оюнун бул Турциянын көчмөндөр федерациясы өзү өткөрүп атат, Турциянын министрлиги өткөрүп атат. Ошого жараша өзүнүн оюндай кылып бир программа даярдашты. Биринчи, экинчи, үчүнчү Кыргызстанда өткөн көчмөндөр оюндарына толук окшошпошу мүмкүн, бирок мындай негизинен бир концепция карабаган аракет кылышкандай ойлоп атам. Бирок эми баягы мүчүлүштүктөр бар, бирок бизде деле Кыргызстанда биринчи көчмөндөр оюну менен үчүнчү көчмөндөр оюн салыштырып болбойт да. Ошондуктан бул жак чет өлкөдө өтүп аткандан кийин биринчи жолу көчмөндөр оюн чет өлкөдө өтүп атат деп, муну мындай аябай мындай талкуулап, сынга алуунун кереги жок деп ойлойм. Биз маалымат ала албай кыйналдык. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жүрүп атса, маалымат борбору дагы ишке киргизилген жок. Биз алигиче телевидение, онлайн платформаларга телефон аркылуу кабарлап жатабыз. Ал эми спортсмендерди ташып келүү, ташып кетүү, тамактарын өз убагында уюштуруу, ар кимди тосуп алуу, жатаканасына адаштырып алып барып берүү. Биз көп спортсмендерди жолдон тердик да, кайка барарыбызды билбей иштеген спортсмендерди. Ошол жактары байкалдыбы сизге? Ооба, эми уюштуруу жагында биз эми баягы мындай көргөнүм, көбүнчө даярга келип алгандай болуп калыптырбыз да. Бул жактагылар болсо команданы чакырдык, командалар өздөрү даярдыгы менен келиш керек дегендей маселе болуп калыптыр. Ошол жагынан бир аз мүчүлүштүк болуп атат деп ойлойм да. Биз дагы ошо башталгычта ар ким өзү даярданып келсин, өзү катышсын, өзүнүн кандай калат, кандай кетет, ошонун баарын ар ким өзү кабылгасын, көрсүн деп айтылбай калганы менин оюмча ошо мүчүлүштүктөрдөн бирөөсү. Бирок негизинен организация тарабы жер уюштуруп берүү жагын, мындай өтө турган жер жагын даярдап кылышыптыр. Бирок ошо командалардын келгени, уюштуруу жагы бир аз мүчүлүштүк бар. Буга чейин көчмөндөр оюндарынын руху бул көчмөндөрдүн меймандостугу. 3 жолку оюндарда канчалаган өлкө, канчалаган континенттерден атлеттери, меймандары, кабарчылары келди. Ошонун баарын кичинекей чакан Кыргызстан тосуп алып, ар кимисин жайгаштырып, үчмал тамагы, оюн зооктору, жада калса машыкчу территорияларынан бери даярдап бердиле. Бул жолу Түркияда сиз өзүңүз айткандай, командалар өзүңөр келгиле, өзүңөр катышып алгыла дегендей стандарт коюлган экен. Эми ушундан ары көчмөндөр оюндары ушул сыяктуу өткөрүлүп калабы? Мен эми уюштуруу комитетинин кандай ойлогонун, эмне кылганын билбейм. Мен бул жерде мындай эч кандай бир мындай роль алган жокмун да. Бирок көргөнүм ошо биринчи, экинчи, үчүнчү көчмөндөр оюндарында организация кылган организаторлор бул ишке киришкен жок. Бул ишти Түркия тарабы өзү кылгандыктан өзүнүн концепциясына жараша кылдыгы деп ойлоп атам. Мүмкүн болушунча окшоштурганга аракет кылышты, бирок баягы Кыргызстандын көңүлүндөгүдөй болбой калышы мүмкүн. Бирок жана айтып атпайбы, бизде деле биринчи көчмөндөр оюнундан экинчиси ашып, экинчиден үчүнчүсү ашкан. Ошондуктан баягы бул жакта биринчи өтүп аткандан кийин буга мындай биз мындай бир аз өйдөрөөк, идеалыбызды өйдөрөөк коюп алып карап атабыз да, ошондуктан мындай мүчүлүштүк көбүрөөк көрүнүп атат.